азыр үй жабыркаган, үйлөрү күйгөн, кечеки бандай сыноодон жабыркаган бир туугандарсыздар, Баарыңыздар бири-бириңиздерге күбөсүздөр. Биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду Жалал Абадтан келдик. Biz elden, Жалал Абадтан, Оштон, Кара Суу, өзгөн шаарларынан кийим ырастап, андан сырткары Россиянын булуң бурчтарынан, Кыргызстан булуң бурчтарынан акчалай чогултуп, момундай продукталарды даярдап келдик. Кече 3 күн бою даярдалган продукта башка маселе ушунун бардыгы. Кече жолго чыгып, бүгүн келдик туугандар алдыңыздарга. Абалар сөзгө кулак салыңыздар. Biz атайын колмо-кол бул элдин аманатын тапшырайлы деп ушуга аракет кылдык. Азыр көп жерлерде, скалаттарда, башкаларда тапшыруу болуп атат экен. Эжелер 1 мүнөткө убакыт бериңиздер, сураныч. Келиңиздер, бул убактылуу сыноодон да чыга турган убакыттар келет. Бул анан дагы бир нерсени эскертип айтып кетейин. Биз сиздерден Ак Ниет Аманат фонду кабар алганын гана келдик. Кабар алуунун үстүндө жалпысынан 850 000 сомдук продукта менен келдик. Мындан кийинки этабыбыз, урматтуу апалар, эжелер, негизги жардам. Биз ушул айылдын элинин жана айыл башы, айыл өкмөт бардыгы менен кабарлашып, байланышып, негизги жардамды турак жай тургузуп берүүнү аракет кылып ниет кылып атабыз. Иншалла. Мен азыр ушул Максат айылы, мына арка 1, арка 2 айылын кыдырып келдим. Мына Максат айылдарын кыдырып атам. Баткендеги айылдарды кыдырдым. Эң оржундуу айыл деп ушул Максат айылдын туура көрүп атам. Кудайым буйруса, иншалла, кимиңиздерге насип этет билбейм. Бирок кеминде 2 үй бүлө, бирок 4 үй бүлө, андан дагы көбүрөөк үй бүлөгө чейин үй салган аракет кылабыз. Кудай кааласа. Анан буну бир эле биз эле эмес, дагы бизден башка акелерибиз, коомдук фонддор, дагы мамлекет дагы сиздерге үй салып берүүнүн аракетинде. Ол күйүп кеткен үйүңүздөр ушул бойдон калбайт. Кудайым буйруса, быйыл кышка чейинби, жаан-чачынга чейинби сөзсүз үйлөрүңүздөр бүтөт, жаңы жылуу үйгө киресиздер. Келиңиз эми аба, дуа кылыңыз, ушул аманатты берген жалпы эли журтубузга бир сонун дуа кылып бериңиз. Allah'ım hemen sizlerine Allah kollar işlerinizi rüvak barakatını versin. Hiç kaçan ağrımaylık daim tinç bulunsun. Rahmat, tinç bolunuzlar, sabır kılыңыздар. Эми бул Кудайдын болгон сыноосу болду. Чыдайбыз, айла жок, көтөрөбүз. Бирок бардыгы жакшы болот иншалла. Алла Таалам көтөрө ала турган сыноону пендеге сыноону берет. Бирок көтөрө ала турган пендеге берет. Ошон үчүн сиздер көтөрө алып турасыздар, чыдап турасыздар. Сиздерге рахмат. Ушул баягы чек-арада чыдап, ушулча түйшүктү көтөрүп жашап атасыздар. Жалпы кыргыз элинин атынан сиздерге биз таазим этебиз. Рахмат айтабыз. Алла разы болсун. Ынтымакта жашаңыздар. Рахмат. Жаштырыңыздар. Дагы бара турган жерлерге барабыз. Жаш балдарга памперс берилдиби? Памперс. Шоечеге памперс берилди. Самындарды ар бирине берчи. Ким бар да? Мен бар. Памперске. Туугандар, келип аткан жардамдар Кудайга шүгүр. Сиздер ынтымактуу болсоңуздар, элдер сиздерге дагы мындан дагы эселеп жардам берет. Негизгиси сиздер ынтымак болуңуздар, Ынтымак Кудайга шүгүр, ынтымак. Башка Санда банк куанч? кеттикпи? Азыр. Урматтуу мекендештер, мынакей бул Максат айылы болуп калды. Максат айылында жалпысынан азыр 16 үй бүлөнү бул жерге чогулттук. Буга чейин да бир 10 үй бүлөгөдөйгө ушу тапшырылды. Момундай болгон уундар жана башка ушундай продукт азык-түлүктөр таркатылып атат. Максат айылы момундай айтайын. Бул жагы көрүнбөй калды окшойт. Ушу көчөнүн башынан баштап башталат экен. Мектеп мына мынакей бул жакты тартайындырчы айрыкча. Мына күйүп кеткен мына мектеп. Мына ушул Максат айылынын мектеби. Мына туугандар, ушул мектептин бүгүнкү абалы. Бирок бул жерге дагы колдон келишинче ар тараптан жардамдар келип атат. Эл дагы Кудайга шүгүр жардам менен камсыздалып атат. Алла разы болсун. Акелер, сиздерге рахмат, Алла разы болсун. Мынакей мекенди коргогон чыныгы эр жигит агаларыбыз. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Каяктан келдиңиздер? Ыңгайсыз жарат болсак кечирим сурайбыз, Бул элге кыскача маалымат үчүн элдин аманатын даректерине жеткирип, банда отчеттук негизде тартылып атат, туура түшүнөсүздөр, Мына ушундай достор, көрүп атасыздар. Мына ушул Максат айылы көчөнүн мен колум турган ушул жерден башталат экен.
Ушул жактан тартып бир нече үйлөр жабыркап, өрттөнгөн үйлөр бар экен. Ушу башынан этегине чейин, караңгы түнгө чейин кыскасы мол турган продуктаны таркатып жетишип калсак деген аракет. Мына ушундай достор, тынч болуңуздар, кабар алып туруңуздар, дуа кылып туруңуздар. Негизгиси ушул аманатты ээлерине, даректерине жеткирип, анан аман эсен кичи мекенибизге кайтканды Кудайым насип эткен болсун. Кудай кааласа максат эли биз сиздерге сөзсүз келебиз. Турак жай тургузуп берүүнү ниет кылып, пландаштырып, аракет кылып атабыз. Кимде өтө муктаждык болсо, бирок бардыгын эле тургузат, бирок биздин критерийлерге туура келген чыныгы муктажга сөзсүз биз бир гана эмес, колубуздан келишинче, балким 4 үй бүлөгө чейин баягындай комплекс салсак деген ушундай ниет болуп атат. Буйруп калса, насип этсе иншалла. Ай жаштар билим ала турган мектептин абалын караңыздар. Бул мектепте эмне күнөө дейм да, буну эмнеге өртөшөт, караңыздарчы. Бу да бир Кудайдын буйругу, сыноосу. Иншалла баарды жаш болот. Садикте өртөнгөнбү? Да? Азыр мына турган бул жагы садик бошондо. Нар жагы садик. Ошо садикте да өртөшкөн. Бу да эмне күнөө эми, буну өртөп эмне пайда табышты экен, Иншалла Алла Тааладан сөзсүз жообун алышат. Сөзсүз жообун алышат бул кылгандары үчүн. Ким кылса, ким баштаса дагы. Кетпей балдар. Мына ушундай достор, туугандар, мен дагы да сиздер менен бөлүшүп турам. Эмне иш болуп атат, кандай болуп атат, бардыгын бөлүшкөн аракет кылып турам. Тынч болуңуздар, дуа кылып туруңуздар. Сунуш суроолор болсо, WhatsApp номерибиз бар, Элсон WhatsApp 705 33 77 90. Сбербанк карта билесиздер, аягын 1871 ер болот деп чыгат. Ошол менен байланышсаңыздар болот. Мына ушундай достор. Тынч болуңуздар. Аман болуңуздар. Жакшылыктарда көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум. Ак ниет аманат коомдук фонду дайым элибиздин муктаждыгы үчүн кызматтабыз, аракеттебиз, даярбыз иншалла.